Мен китеп сатып баягам. Бул сөздү Алмазбек Атамбаев канчалык ишендирип айтпасын, бирок реалдуулукта бул жөө жомок экенин эл жакшы билет. Чындыгында Атамбаев китеп сатып эмес, жазуучулар союзуна бөлүнгөн 50 миллион рубльди кымырып, ага 4 завод сатып алганын мурдагы президент Акаев дагы өз интервьюларында эскерип айтып жүрөт. Ал каражаттарга 1-2 фабриканы сатып алышыптыр. Ошол жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошо кирешесинен жазуучуларды багабыз деп. Ошон менен ал фабрикалар, заводдор ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да. Атамбаевдин байлыгы мына ошол жазуучулардын акчасын урдап, ага сатылып алган заводдорду талкалап, станокторду Кытайга сатып топтогон. Мындайча айтканда, Атамбаев башынан эле чоң аферист, коррупционер болгон. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп бийликке келгени Кыргызстан коррупция гүлдөгөн өлкөгө айланганы талашсыз. Өзү баш болуп, командасы төш болуп, каалаган жеринен акча кымыруу аракетин көргөн. Бишкек жылуулук электр борборуна келген 386 миллион доллардын 111 миллион долларын жеп, модернизация иши сапатсыз жүрүп, авария болгон. Ага сатып алынган бир кычкачтын баасы $600 экенин эл али унута элек. Набор инструментов как таковой. Ал эми тарых музейди реконструкция кылууга 1 миллиард 500 миллион сомдон ашык акча коротушкан. Мындай каражатка реконструкция эмес, тарых музейдин жаңы имаратын куруп койсо болок болчу. Ал каражаттарды кантип чечкен? Жыгачаттарды 28 000 еврога, базарда 4 000 сом турган отургучтарды 100 000 сомдон алдык деп документтерге көрсөтүшкөн. Бул эки чоң коррупциялык иштердин башында Алмазбек Атамбаев менен анын жакын адамы саналган Сапар Исаков турган. Ал эле дейсизби, Алмазбек Атамбаев коррупциянын символу саналган Райым Миллион менен тыгыз байланышта болгон. Ал анын тушунда Ош бажысынын башчысы кызматында иштеп, ал жактан миллиондогон акчаны шыпырган. Бул каражаттарды Райым Миллион Атамбаевке шайлоо маалында берип, карзылап тыганын Райым Матраимов жашырбай айтып жүрөт. Дегеле 2010 жылдан тарта сизге жана сиз башында турган партияга ар тараптуу көмөгүмдү берип, колдоо көрсөтүп келдим. Ал эми анын агасы Искендер Матраимов Алмазбек Атамбаев негиздеген партиядан депутат болгон. Бийлигин тапшырарга аз калганда дагы Атамбаев өзүнө чоң резиденция курдурууга камынган. Бул дагы коррупциялык иштердин арты менен жүзөгө ашкан. Кой Таш айылында жайгашкан 28 гектардай жер тилкеси алгач мамлекеттин жери болгон. Кийин Максим Бакиевке өтүп кеткен болчу. Бул тилкени 2010 жылдан соң Атамбаев коррупциялык жол менен өз өрүзүнө каттап алган. Бул иште мурдагы мэр Албек Ибраимов жардамдашканы баарыбызга белгилүү. Кыстыра кетели, 2019 жылы Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча суракка келбей, дал ушул Кой Таштагы үйүнө жашынып алып, мамлекетти экиге бөлүп, өз алдынча мамлекет курууга чакырык жасаган. Аны кармап келүүгө барган Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерин барымтага алып, Альфанын кызматкери Үсөн Ниязбеков ок жеп каза болгон. Ниязбеков таткан курал менен дагы эки адам жарадар болгон. Ал эми мылтык Алмазбек Атамбаевга таандык болгон. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на 3-й этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх. Ну, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Чындыгында Алмазбек Атамбаев үчүн бийлик элдин ишенимин актап, мамлекетти күчтөндүрүүнүн эмес, байлык топтоонун жолу болуп калган. Натыйжада карапайым эл күнүмдүк тиричилик менен алышып жүргөндө, Алмазбек Атамбаев менен ага жакын адамдар өлкөнү тоноп, чөнтөктөктөрүн кампайтып алганга жетишкен.